бул билбегеним үчүн сурайм Арсенбек. Сиздин жоогуңуздан улам балким оюм айтарым да. Сиз бийликте жүрөсүз өмүр бою. Эмне үчүн биздин бийлик ислам динин тан алыштан коркот? Эмне үчүн? Азыр сиз айтып аткандай, Польшадагыдай, башканы коелу, мени Польшадагыдай жазып койбосо дагы, биз мусулманбыз да деп айтуудан коркот. Эмне үчүн? Ошону мен дагы өзүмдүн бийликте жүргөн өнөктөштөрүмө дайым айтам да, ушу конституциянын долбоорлорун жазып атканда мен абдан көп аралашып келатам. Мына акыркы конституцияга да аралаштым. Мурдагы долбоорлорго да. Силер айткандай 2006-жылы президент Баткеевдин указы менен биз жумушчу топ түзүлгөндө биз ошо светский деген сөздү алып салганбыз. Ошондо мыйзам багы конституцияны жазып аткан саясатчылардын ортосунда катуу талаш тартыш болгон. Анан ошондон негедир биз ушул аргумент менен көбү 9 адамдан 7 за болуш берип анан ошол светский деген алынган да. Себеби биздин турмушубузда дин барбы? Бар. Президентибиз чыгып атабы? Чыгып атат. ЮНЕСКОда кыргыз улуту жөнүндө жазганда кыргыз улутунун дини ислам деп жазылып турат. Кыргыздар 85% ислам динин тутат деп жазылып турат. То есть дүйнө жүзүнө кыргыздар мусулман деп болуп атат. А мусулманчылык бизде жаштардан баштап жаманчылык болобу, аш тойдо болобу, баардыгыбыз Куран окуйбуз, колду көтөрөбүз, тобога мал сойсок дагы соебуз. Анан ошол убактылар анан жок. Светский биздин кайра өзүбүз танабызда. Мен ошондуктан биздин мамлекет башчыларына ушул убакка чейин баягы коммунисттик, атеисттик аң сезим, ошол убакта алган тарбиялар. Анан биз азыр ушул светский дебесек эле биз бир исламист болуп калабыз дегендей бир чучулоо бар да. Мисалы улуттун маселесин айтканда, улутчул болуп калам деп айтпай коркушат да. И дин маселесинде да ушундай мамиле кылат да. Биздин чиновниктердин көбүнүн аң сезими, түшүнүгү мына ушуга байланып. Жок, ошол мен дини деп ойлоп калбасын деп коркуп атат да, туурабы? Да. Динчил деп ойлоп калат. Эми ойлосо мунун эмнеси жаман? Динчилмин дегенде эмнеси жаман? Американын тарыхында бир да жолу атеист бийликке келбептир. Кыяматка чейин атеист келбесе да керек. Биринчи кезекте Америка президентинин ыйманына карайт. Кайсы динди кармайт? Дини кандай? Динди кармайбы дейт. Анан үйүндө кандай? Үй бүлөсүндө кандай? Анан ал эмне колунан келет? Ошол маселе. Экинчи нерсеси да мен айтып өтүп коеюн. Экинчи нерсеси биздин бийликке келген нерселер муну ачык эле айтып атпайбы? Мени Путин колдоп атат, мени Назарбаев колдоп атат деп тиги шайлоодо президент болом дегендер ошентип жүрүп атпайбы? Мына ошондон да коркот да. Мен ислам динин этем десем, кокуй орустар колдобой коебу, Америка колдобой коебу деп. Кожоюндардан. Кожоюндардан. Кыргыз элим кандай? Кыргыз элим колдойт деген мемелер жок. Бар эле айтат дагы шайлоо баштаганда карасак Путин менен түшкөн сүрөтүн главный кылып көтөрүп чыгат. Намаз окуп атканын эмес.